Калада аба ырайынын өзгөрүшү жана илдеттин курчушун эске алуу менен былтыркы жылга салыштырмалуу 20 күн алдын жылуулук берилген. Шардыктарды 2 ишкана жылуулук менен камсыздайт. Негизги көп кубаттуу үйлөр ош жылуулук электр борборуна туташтырылган. Жылуулук борбору 54 жыл алдын курулган. Суу түтүгү 53 километрден ашуун аралыкты камтып, магистралдык 29 чакырымы дагы бар. Мазут жана жаратылыш газы пайдаланылат. 23 000 тонна мазуттун кору даярдалып, бүгүнкү күнгө чейин 3500 тоннасы иштетилген. Азыркы тапта бир суткада 160 тонна керектелүүдө. 145 күнгө эсептөөнү алганда даярдалган кору ашыгы менен жетет. Республикалык штабтын атайын тапшырмасы менен Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев Ош шаарына жумушсуз сапары менен келген. Дароо эле ЖЭБти текшерүүгө алды. Мерчемделген оңдоп түзөө иштери менен таанышып, калктын ден соолугуна жылуулуктун таасири маанилүү экендигин айтты. COVID-19 пандемиясынын терс кедергисинен улам сырттан кире турган күйүүчү ресурстар кыйынчылыкты туудуруп жатканы белгиленген. Бирок өлкөдөгү баасынын туруктуу сакталышы көзөмөлдөнүүдө. Кышкысын көпчүлүк жарандар көмүр пайдалангандыктан комитет башчысы бааны жөнгө салаарын убадылады. Отун маселеси, газ маселеси, баягы бензин, солярка, нефтепродукт маселеси эч кандай маселе жок. Бияктан баардыгы камсыздап неметкенбиз. Андан тышкары кышында биздеки көмүрдө ошо бүгүн көмүрканаларды көрүп, бааларын такташып, бияктагы компаниялар кандай иштеп атышат, жакшы иштеп атышабы, баягы лицензияны бизден лицензия алып иштешет, ошол лицензия соглашение аткарылып атабы, аткарылган жокпу, ошонун баардыгын бир топ бүгүн 2 күнүн ичинде бир топ жумуштардын баарын карап чыгабыз. Баягы отун базарларга чыгып, көмүрдүн баасы канчадан, сапаты кандай, ошолордун баардыгын биздин мойнубузда, ошонун баарын көрүп, андан уже барып Бишкектен республикалык штабка биз деген кичине доклад даярдашыбыз керек да, отчетун беребиз. ЖЭБтин айрым буу жана от казандарын толук жаңылоого 37 миллион каралган. 3 ири көлөмдөгү буу казандын бирөөсү толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Бүгүнкү күндө аба ырайынын көрсөткүчтөрүнө жараша 2 казан резервде сакталууда. Абоненттер үчүн баа көтөрүлбөйт. 1 гигакалорияга 1136 сомдон төлөнөт. Жылуулук борбору 330 көп кубаттуу, 200 жеке менчик үй, 12 саламаттык сактоо мекемеси, 19 бала бакча, 19 мектепте, 8 жогорку окуу жайды жана 298 уюмду жылытат. Керектүү тийиштүү ремонттордон өткөн, бирөөсү капиталдык ремонттон, экинчиси текшүү ремонттон. 2 бул казан текшүү ремонттон өткөн. Азыркы учурда бирөө иштеп атат, экөө резервде. Мына отун маселеси толугу менен чечилген. Мына Кыргыз нефтегаз акционерлик коомунан 20 000 тонна мазут алганбыз. Андан сырткары 3 000 тонна өткөн жылдагы сезондон калдык бар эле. Баары болуп 23 000 тонна мазутубуз бар. Жок, абоненттердин өзүндө баа өзгөрбөйт. Ушу мурдагы эле 1 гигакалорияга 1136 сомдон төлөшөт. ЖЭБке кошумча калада жылуулук муниципалдык ишканасында 83 откана бар. Муниципалдык ишкананын кампасына 10 500 тонна көмүр келип түшкөн. Карантиндик чаралардан улам кардарлардын карызы көбөйгөн. Кыш ызгарлуу болорун азыртан адистер кулак кагууда. Өлкөнүн аймактарында көз-кыш айларына даярдык үзгүлтүккө учурабаганын, мерчемдүү жумуштардын баары аткарылганын төбөлдөр айтып келет. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ.